Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Ким жооп берет? Кыргызстанда канча федерация бар? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен Абдымомунов Айбек Тынчылыкыч, спорт департамент директорумун. Азыркы күндө 80ден ашык федерациялар бар, ар кайсы спорттун түрлөрү боюнча. Айбек мырза, ошонун канчасы натыйжалуу иштеп жатат? Канчасы натыйжасыз? Натыйжалуу ушул биз акцент койгон приоритетный видтердин федерациялары азыркы учурда жакшы иштеп атышат. Булар ошол эле күрөш спортунун федерациясы, бокс, дзюдо, жеңил атлетика, оор атлетика федерациялары азыркы күндө биз менен тыгыз байланышта иштеп атабыз да. Жана ошондой эле олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча дагы федерациялар менен иш алып барып атабыз. Рахмат. Айтайын деген билесиз. Көп деген федерация ачып алып эле, президент болуп алып эле, же ичинен жок, эчтекеден жок. Канча каражат бөлүп бересиздер ушуларга? Туура айтасыз, биз бул федерациялар байкыл уюм болгондон кийин, общественное объединение болгондон кийин биз мыйзам чегинде буларга дагы мындай тоскоолдук кыла албайбыз. Алар канчалык федерация болсо да, спорттун кайсы түрлөрү болсо да ачып беришет дагы. Биздин реестрге кире берет, бирок биздин реестрге киргенде бизде категориялар бар, А, Б, С деген. Ошо С категорияларына киргизип коебуз дагы. Аларга биз мамлекет тарабынан бир да тыйын каржылабайбыз. Алар ошо категорияларын өтүп ушундай жанакы астыңкы федерацияларга өткөндө, буларга деле биз мамлекет тарабынан каржы көргөзбөйбүз. Биз чемпионаттарды өткөзөбүз, ошол жака эле кошумча жардам кылышат да. Спонсорский помощь кылып эле неме кылышат. Мындай түзмө-түз акча бөлүнбөйт. Рахмат, Айбек мырза. Мага список берип коесузбу, 80ден? Мен кагаз түрүндө жазып коебуз. Улуттук спорт боюнча. Улуттук спорттун түрлөрү, жайылуусу кандай болуп атат? Улуттук спорттун түрлөрү боюнча да биздин аксыбызда улуттук спортту өнүктүрүү боюнча дирекциябыз бар. Ал жагында дагы биздин улуттук спортту унутуп калбастан азыркы күндө жакшы жайылтып, жакшы өнүктүрүп атабыз. Анткени биздин өзүбүздүн мындай культурабызды унутуп калбаш үчүн ошол эле улуттук оюндар, ат оюндары, салбуруун деген федерациялар менен биргеликте ал жагында көтөргөнгө иштер жүрүп атат. Рахмат. Дирекциянын башчысы келдиби улуттук спорт оюнун? Жок, аны чакырган жокпуз. Бул жерде олимпиадалык спорт болгондуктан улуттук менен олимпиадалык эмес түрлөрү чакырылган жок. Бул жерде именно ошо олимпиадага даярдыктар деп туруп, ушул олимпиадалык дирекциянын директору жана биз келдик да. Рахмат. Айтайын деген мындай да, улуттук спортто көп түрү бар да, ордо бар, башка бар. Азыр бизде көк бөрү жакшы болуп каралып атат, башка спорттор каралбай кетти да. Акча тыйын кандай бөлөт ушуларга? Акча тыйынды эле жетиштүү бөлүнүп атабыз. Ар бир спортко ошо улуттук оюндардын, сиз айткандай, ордо, тогуз коргоол, көк бөрү, ат оюндары, жанакы салбурун деген баарына эле жыл ичинде календардык план боюнча эле өзлөрүнүн аткарган ишине жараша биз акчаларды бөлүп берип атабыз да. Аларга быйыл деле бюджети жакшы каралган да. Рахмат. Ошолор кандайдыр бир конкуренция болобу? Билесиздер, конкуренция менен жакшы болот дегендейчи. Салыштыруу барбы аларды? Конкуренция болгондо бул федерациялар бири-бирине ошо оюндардын түрлөрүн бири-бирине конкурент кылыпчы, салыштыруу кылып, кимиси жакшы, кимиси жаман деп мындай нерсе барбы силерде? Бул жерде ал жагынан улуттук дирекция иштеп атат. Анан жана биз чемпионаттарды өткөзгөндө алар жерлеринде отборлорду өткөзүшөт да. Ошо бири-бири менен отборду өтүп туруп, анан чемпионатка катышат да. Чемпионаттын негизинде ушул эле көчмөндөр оюндарына отбор менен жакшыларын тандалып туруп, анан улуттук курама командага түзүп, алар анан ошол көчмөндөр оюндарына эл аралык мелдештерге катышканга укук алышат да. Рахмат. Улуттук курама команда деп калдыңыз.